Kapıstan gördüm karındaş, özündey mağa tabılmaz. Jaktırıp жүрөм өзүңдүн, sen üçün жүрөк күндөмас. Мен өзүң сонун карындаш, издесем сендей табылбас. Сүйүп калдым өзүңдү, sen üçün жүрөк күндөмас. Ай белең, жалгызым аткан таң элең, кол жеткиз аппак гүл элең, сени сүйөмүн, sen деп жүрөмүн, seni сүйөмүн. Көздөрүм мөлтүр карагат, сени издеп жүрөм таланат. Жүрөгүм сүйгөн пендесиң, sen үчүн ырлар жаралат. Сүйөм сени ардайым, сүйгөн жаным жалжабым. Үмүтүм үздөм өзүңдөн, сүйөм сени ардайым. Ай белең, жалгызым аткан таң элең, кол жеткиз аппак гүл элең, сени сүйөмүн, sen деп жүрөмүн, seni сүйөмүн. Жалпыңыздарга салам, Соло ТВ каналынын катталуучулары. Биз сиздерге ар дайым жагымдуу бир маанай тартуулоого аракет жасайбыз. Бул жолу да сиздер менен өзгөчө бир талантка ээ мырза менен маек куруп, аны сиздерге тартуулоонун астында турабыз. Ал эми сиз биздин каналга катталууну унутпаңыз, дагы коңгуроonu сөзсүз түрдө баса кетиңиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы, өзүңүздөр? Жакшы, рахмат. Мына ушул Соло ТВ каналын ыйлап келиптириңизге чоң рахмат. Чыгармачылык жак кандай болуп атат? Ошол жактан сурайлычы. Чыгармачылык жакшы, Кудайым буйрса. Жакшы ырларды жаздырып, жакшы бир аракет кылып атабыз. Кимдер көмөкчү болуп атат? Бизге өзүбүздүн байкелер, ырчы досторубуз бар, студиябыз бар, ошо досторубуздун байкелердин студиясы бар. Ошол жактан ырларды чыгарып азыр. Жакшы бир ырлардын үстүндө иштеп атабыз. Кыялыңда кайсыл чыгармачылардан мен дуэт аткарсам деп кыялданасыз? Кыялымда ошону билбейм чын. Андай деле эмем жок. Кыялданбайсыз. Мисалы үчүн, эркектер бар го, мындай белгилүү ушулар менен чогуу ырдасам деп кыялданышат го. Андай жокпу? Андай деле эме жок. Баягы өз менен азыр баары тең өз менен өз болгон эле заман болуп калды го. Ал эми каражат жагы кандай болот? Мисалы үчүн, сиз ыр жаздырганга башка жакка дагы кошумча каражат керек. Каражат жагы ошо, каражат жагы кичине кыйнайт, бирок эми акырындан баягы сабырдуулук менен акырындан иштеп келатабыз. Азыркы тапта кимдер менен иштешип атасыз? Кайсы ырчылар менен? Азыркы кезде өзүбүздүн студияда ошо дос балдар менен иштейбиз. Жакшы. Айтсаңыз, негизи эле мына ушул чыгармаларды жазууда же болбосо бир жакка барууда көбүнчө сизге тоскоол болгон нерсе эмне? Өзүңүздүн кыялыңызды орундатуу үчүн эмне тоскоол болуп атат азыр? Тоскоолдук деле эч нерсе жок, эми акырындан ойлогон ой максатыбызга жетип келатабыз. Баарын аракет кылса, баарын берет Кудай Таала. Жакшы. Негизи эле ушул азыр интернет тармагы аябай өнүгүп атпайбы? Ал жака дагы ырдаган ырларыңыздын көпчүлүгүн жүктөп атыпсыз. Кандай бир пайдасы тип атабы ошонун? Пайдасы, мисалы Инстаграмдан биз өзүбүз кавер тартып гитара менен киргизебиз, анан ошол видеолорубуз элге тарап, элдер көрүп билгендер, көчөдөн таанып калгандар бар. Ырды айтып билеңиз деп жакшы сөздөрүн айткандар көп. Ыраазы болуп калабыз аларды көрүп. Жакшы. А бул өнөр канча жашыңыздан баштап башталды? Мен мектептен окуп жүргөн кезден ырдачымын, анан анда интернетке деле көп кызык эмес элем. Интернет бар болчу жаңыдан. Анан анда деле баягы
эл алдына чыга элек болчубуз да. Мектепте окуп жүргөндө ошо концерттерде ырдап, иш чаралар болуп калганда ырдап жүрчүк. Анан интернет заманы болгондон бери ошо интернет менен азыр алек болуп калдыңыз. алек болуп. Интернет тармагында да көбүрөөк адамдар менен таанышууга да мүмкүнчүлүк тууса керек. Ооба. Кыздар менен деле. Ооба, эми адамдар менен негизи. Жакшы. Буюрса, алдыда кандай пландарыңыз бар да? Уже чыгармачылыктан башка да? Мисалы үчүн көпчүлүк эле атайын өзүнчө бир кичинекей дүкөн ачып алыппы, же болбосо атайын бир уюлдук телефондор жөнүндө бир программаларды ойлонуп алып таап алышып, ошонун арты менен иштеп атышат да, кошумча каражаттар. Анткени ырчылар ыр жаздырганга, ага клип тарттырганга көбүрөөк суммада акча керек. Мен өзүм тойлордо ырдайм негизи. Тойлордон ырдап, ошо тойлордон тапкан акчамды үнөмдөп, ошо ырга көп жумшайм. Кошумча булактар деле жок, мен бир гана ошо ырдап, ошо тойлордон ырдап, ошо ырчылык менен эле каражат табам. Ошол каражатымды өзүмө керектүү нерселерге жумшайм. Тойлой деп калдыңыз, эми алгачкы жолу кайсы тойго чыктыңыз эле? Анан эң биринчи тапкан айлык маянаңыз. Эми айлык маяна дегенче каражатыңыз канча сом болду эле? Эң биринчи тойго чыккан мен Нарында ырдап жүрчүмүн. Нарында ошо тамада байкелерибиз бар, тааныш досторубуз бар. Тойлорго чакырчу, тойлорго барып, ошол жактан ырдап. Эң көп болгондо бир 18 000 тапсам керек, ошол эсимде. Бир тойдо? Бир тойдо. 18 000 деп кээ бирлер мисалы үчүн бир ай бойда ошол нерсени таппайт, 2 айлыктары. Азыркы тапта кандай болот? Тойлор көп эле болот а, чакыруулар? Азыркы тапта анда санда көп деле эмес. Көп деле эмес, буга эмне себеп болуп жатат? Тики ошо өзүбүздүн жаңырлар азырынча жок, өзүбүзгө таандык. Эми Кудайым буйрса жаңырлардан чыгарсак, дагы бизди таанып биле электер көп. Жакшыларды чыгарсак, анан эл бетине, эл көзүнө көрүнүп калсак, анан Кудайым буйрса болот деп ойлойм. Жакшы. Анан дагы мына ушул көпчүлүк белгилүү ырчылар жардам берип келишет да. Жаңы чыгып аткан таланттарга ыр жаздыруу жаатынан болобу, же болбосо башка ушундай адамдар чыкты эле буга чейин? Мага Улан Осмон уулу деген байкебиз жардам берип өскөн кишин айтып, алдыга сүйрөп келатат. Азыр деле? Азыркы кезде. Ошо Улан байкебиз жакшы обондордон чыгарып, өзү. Улан байкебиздин жанында Айбек деген байкебиз бар, акын. Ал байкебиз ошол жакшы ырлардан жазып, өмүр жөнүндө ыр жазып атканбыз жаңы. Ошо Улан байкелери болуп чогуу. Эми жакында ошо жок. Өзүмдүн эле жеке ырым. Анан ошол ырым буйрса чыгат чукулара да, Кудайым буйрса, анан жакшы бир элге жакшы жагынан тарбия бере турган клиптерден тартабыз, Кудайым буйрса. Ошол чыгарманын үстүндө азыр иштеп атабыз. Жакшы. Азыр канча жаштасыз? Азыр мен 22ден. 22 жаштасыз. Кайсы окуу жайда бүтө алдыңыз? Окуй алдыңызбы бир нерсени? Мен компьютерный колледжди бүткөм.
9 класска чейин ошо Нарын областындагы Адбыш районунун Казыбек деген айылында Намат Бексеналиев атындагы мектепте окугам. 9 бүтүп компьютерный колледжге келип, программист факультетин окугам. Демек, компьютерди 5ке билесиз. Орто Билесиз. Колуңуздун жардамы менен эле кыла бересиз, бүт нерсени. Бардыгына ошо колуңуз жардам берет. Баарына көнгөнбүз кичиккесинен баштап. Баягы адам баарына көнөт дегендей. Кичинекей кезиңизде айтып калдыңыз, мындай классташ балдарыңыз же айылдагы балдарга шок келет эмеспи? Кандайдыр бир көңүлүңүзгө тие турган сөздөрдү айткандар болду эле ошолордун арасында? Болсо мурун болгондур, бирок мындай көп деле эстеп кала бербейм да мен. Баягы маани бере бербейм көп. Анан унутуп калам, аларды мурун айтса айткандыр, бирок унутуп калгам го мен, азыр эсимде жок да. Демек азыр эч ким антип айтканга деле дити барбаса керек, э? Көбүнчөсү азыр эми бул деген тагдырдын берген сыноосу да анан көпчүлүк мүмкүнчүлүгү чектелген эжекелерибиз мен көбүрөөк маек кылып келатам да. Чөгүп кетишкендер бар арасындачы. Үйдө отуруп калгандар, негатив нерсени ойлоно берип өздөрүн таппай калгандар бар да. Аларга кандай кеңеш берет элеңиз? Аларга эми баягы адам өзүн кем ойлоп, жаман нерселерди ойлой берсе, анда ден соолугуна да зыян. Бир гана баарысы Кудай Тааладан болот да. Не жашоону берсе, ошол жашоону көрөбүз. Шүгүр кылып, жакшы гана ойлорду ойлош керек. Ошол. Жакшы. Буюрса чыгармаларды тандоодо көбүнчө эмнеге басым жасайсыз? Кайсы кээрлер мисалы үчүн аранжировкасына берсе, кээрлер болсо мазмунуна, кээрлер болсо акындарды да тандашат. Мен ырларды тандай берди ошо сөзүнө. Анан сөзүнө жараша обону жакшы болсо, ошо сөзү менен обонуна жакшы маани берем. Айрыкча сөзүнө. Кайсы жаатта, кайсы жанрдарлар көбүрөөк ырдайсыз? Эстрада. Эстрада, э? Баягы сүйүү жөнүндө же болбосо мындай кайгылуу ырлар болот го, лирика жаатында, шаңдуу ырларбы? Көбү баягы ар кандай ырлар болот, эми жүрөккө жагып калган. Жакшы сүйүү жөнүндө болсо деле, ата-эне жөнүндө болсо деле көңүлгө жаккан ырларды ырдай бересиз. Азыр анда буюрса сиз дагы ырдатып келиңиз. Кылыктанып карайсың, жүрөктү жаралап, кыялдарга батамын, учуп сабалап, бир күнүм кылымдарга татып баратат жаным, айтат окшойм сүйүмдү сага абайлап, эгер билсең жүрөгүмдүн эсисен, сезимдерди бүрүндүрүп ээрчиткен, эгер билсең жаным, ошондойсуң жаным, ойлорума бүлүк салып тентиткен. Сылык сүрүсүң жаным, тамырды аралап, ак сүйүмдү дегисен, жүрбө табалап, бир көз ирменден жашом, токтогонсу баратат, айтат окшойм сүйүмдү сага абайлап, эгер билсең жүрөгүмдүн эсисен, сезимдерди бүрүндүрүп ээрчиткен, эгер билсең жаным, ошондойсуң жаным, ойлорума бүлүк салып тентиккен. Таки Бейшой, негизи эле азыр ырларыңыздын баарын угуп атабыз. Ушул эрезеге жеткирген ата-энеңиз тууралуу сурагым келип турат. Ошолор жөнүндө айтсаңыз. Ата-энем биз папа мама деп көнүп калганбыз анан. Мамабыз кайтыш болуп калган. 2 жыл болуп калды. Папабыз бар, папабыз айылда 2 карындашым менен азыркы кезде ошо айылда күн кечирип атышат. Сиз бул жакта кимдер менен жашайсыз? Биякта чоң атам, чоң апамдар менен. Кичинекей кезиңизде көбүнчө кимдин колунда өскөнсүз? Ата-энеңиздин беле же чоң ата, чоң энеңиздин колунда өскөнсүз? Ата-энемдин колунда өскөм. Кичинекей кезиңизде кандай болчумун деп айтып калышат алар. Тентек болчумун десе керек.
кичинекей кезде тентек болчумун аябай. Мектептен дагы классташтарым айтып калат кичинекей кезде аябай тентек болчусуң деп. Үйдөн деле анчалык бирок бейбаштык болчу эмесмин. Азыр эми баягы биз дагы ушундай учур келип калды да, азыр эми 22 жаштан кийин үйлөнүш тууралуу сүйлөшөбүз, ойлонобуз, Үйдөлөр дагы мындай сунуш кылып калса керек азыр дагы. Же дагы азырынча чыкпай элеби? Негизи айтып калышат кээде анан. Эмне тоскоолдук болот атага? Азырынча мен дагы ырдасамбы деп жакшы пландарды коюп атам анан. Дагы бир эми Кудайым буйрса, буйрган күнү. Эзиле ошол мындай кыялыңыздагы адамды жолуктурдуңуз беле? Бачейин эми баягы сүй жатында сурагым келип турат. Ар бир адамда бул сезим болсо керек. Жок, жолуктура элекмин, бирок мындай өзүмө жаккан адам бар. Мен өзүм деле билдире элекмин негизи, ичимен жакшы көрүп койгоным бар. Сизге чоң рахмат, мынакей биздин каналды сыйлап келтиргениңизге, алтындай убактыңызды бөлүп, канча күндөн бери жолуга албай эле бар болуп атабыз. Дагы көп чыгармаларды күтөбүз. Чарчабай иштей бериңиз. Элибизде тынчтык болсун, ар дайым ынтымак болсун. Мындан ары эч кандай оору каптабасын элибизде. Жаркыраган Кыргызстанда жашайбыз. Қалай болып басқан өмірім менің açılмай жалғаншы жаздың демедің асырып сені кеттің жаңғырға мені таштап жабырып қарап қойбой жаз күнін жалғыз кеттің жаным içimdeki kaydasın bay çekey amin çamalekey amin çamalekey uçağım seni izley. Урматтуу Сол ТВ каналынын катталуучулары, биз дагы да болсо ушундай таланттуу агаларыбыз, эжекелерибиз менен маектешүүнү улантырабыз. Сиз дагы эгерде таланты бар, таанышы жок тааныштарыңыз болсо, анда сөзсүз түрдө комментарий бөлүмүнө жаза кетиңиз. Биз дагы ал адамдын талантын коомчулукка тартууга аракет жасайбыз. Сиздер менен Таңнур Молоева, кийинки көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.